Siz ал жерде башка суроону бердиңиз. Жакшы суроо бердиңиз ал жердечи жана жыйында. Бирок ал даярдалган боюнча дал келбеди анын жообучу. Бирок мен калсам айтып коеюн. Караңыз. Чегара маселесин мына сиз ушул жердин жетекчисизби? Ооба, жетекчиси. Кызматка кимди аласыз, кызматка кимди коесуз, сиз чечесизби? Устав боюнча ооба. Конституция Кыргызстандын уставы. Кыргызстандын конституциясы боюнча коопсуздук кеңештин катчысы жер берип, жер ала алабы? Сиздин өзүңүздүн Жок, тайсалабы. Жер берип, жер ала алабы? Мына президентиңиз деле айтпады. Бул юридикалык күчкө ээ эмес. Ээ эмес болбосо эмне көтөрүп чыгып атасыздар? Сиз туура суроо койдуңуз. Ушул чегара будуң чаң болуп кетти. Качан чечесиз деп суроо койдуңуз. Ал эмне деди? Бул маселенин баарын күнөөлүү эки киши экен. Биринчиси Исхак Разаков экен. Экинчиси Рахмат Умаров экен. Исхак Разаков деген сөздү уккан жокмун, бирок сиз укпайсыз. Коопсуздук кеңешинин катчысы катары ошол учурда сиздин кол койгон кагаз азыркы учурда эки тараптуу келишимдерге косуп турат деп атат. Мен сизге ал кагазды жөндөп бере турган болсо 10 жыл отурсам дагы ишенбейсиз да. Негизи Рахмат Умарович, чегара маселеси бул бүгүн эртең эле чечиле турган маселе эмес да. Мына мен бул жердин жараны катары өзүм деле айтайын. Ошол жердеги баягы чыр-чатак, жаңжал баарына аралашып көрүп жүрөбүз. Ал жердечи Тажикстан делегациясы менен Тажикстанга чейин чогуу барып, ушул маселенин үстүндө аябай баягы сүйлөшүүлөрдү үстүндө аралашып жүрдүк, чагылдырып. Анан бүгүнкү күндө дагы мына азыр биздеги Назыр Нарматович өзү топографиялык комиссиянын составында Тажикстан менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Бул кийинки кезде ал биздин баягы чегара делимитация демаркация боюнча комиссияны турабыз. Иштеп атышат. Бүгүн коопсуздук кеңешинин катчысы ким? Иманалиев. Эмне ошол киши жүргүзбөйт? Бүгүн азыр ал жерде менимче чегараны каттоо боюнча жолугушуулар болуп атат. Атайын адистер буга чейин мен мисалы топографиялык комиссиялардын чогулуп так чегараны аныктоо боюнча жолугушууларына көп болгон эмесмин да. Бекер убакытты жебеңиз. Сиз бирок мен сиздин сурооңузга жооп берип атам да. Сиздин уулуңуз барбы? Бар, ооба. Эки уулум бар. Сиз Кудай куту болсун, сиз ошол уулуңузду кызы бар бирөөгө барасыздар. Айтасыз. Аллах насип кылса экөөбүз кудалашабыз. Мен кызыңа сырга салып коеюн дейсиз. Ошол кызына сырга салып койгон чечимиңиз Адакан Мадумаровдун 2009-жылы кол койгон колуна караганда күчтүүрөөк. Түшүндүңүзбү? Мен сизге салыштырмалуу менен түшүндүрүп берем. Ага окшогон протоколдор жүздөп кол коюлат. Бул эки өлкөнүн ортосундагы карым-катнашты бири-бири менен мамилелешти куруу максатында коюлат протокол. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Эгерде ошол протокол ошол жерде болсо, дагы бир улук деген инимди чыгарып койду өткөн жылы шайлоодо. Аябай издей берип айттым эле, иним, издеп айланай. 10 жыл издесең да таппайсың деп. Ошол сизге окшогон ой жүгүрткөн азаматтар үчүн оозунан чыгарып койду. Ушундай болду деп. Себеби биз иликтебейбиз деп. Мына сиз журналист катарында билбейт экенсиз. 56-жылы жогорку кеңештин төрагасы ким эле? Кыргызстанда. Мен тарыхчы эмесмин, сиздин өзү тарыхчы эмес, сиз билишиңиз керек. Сиздин кесибиңиз тарыхчы, бирок жакшы билесиз. Мына сиздин кесибиңиз тарыхчы. Көрдүңүзбү? Кайсы жактан сөз айтса, сиз айтасыз, сиз тарыхчы. Бирөө айтат, жакшы сүйлөсөң, сен журналистсиң, ошон үчүн жакшы сүйлөйсүң дейт. Сиз билишиңиз керек. Сиз билүүгө милдеттүүсүз. Өкмөт жетекчилиги менен. Сиз жооп алдыңыз да, сиз залда отурдуңуз да. Карап отурдуңуз. Азагай Кесенбаев, бул жерде жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер, анан ошондой эле саясий партиянын лидери катары сиздерди Баткен областында келгениңиздердин максаты эмне? Максаты эл менен жолугушуу, элге өзүбүздүн пикирибизди айтуу. Анан жанагындай жала жабылып калган учурлар болгондо келип жеринде жооп бериш. Бул жоопторду биз берип келатабыз. Биз шайлоо башталганда гана чыгып калган партия эмеспиз. Биз 365 күн иштеген партиябыз. Жоопторду алам деген азаматтардын бардыгы бизден ошол социалдык тармактарды караган болсо, момундай жоопторду алат. Ушул өткөн шайлоодо башын чыгарганда дагы бир аксакал
ушундай башын чыгарып койду. Эмне үчүн? Себеп сода. Мен ушул Мадумаровго ушундай кылып жаап берем. Менин балдарымды кызматка аласың деген сода менен барып кызматка алып, мен ошол жерде да түз эфирде айттым. Эгерде ушул айтып аткан сөзүңүзгө жок дегенде тырмактын учун чалып өзүңүз ишенсеңиз, келиңиз түз эфирге дедим. Келе алдым, келе алган жок. Мына азыр Баткен жергесинде туруп мен кайрылам. Эгерде ошол Садыр Жапаров мен ушуну далилдеп бере алам деген болсо, КТР кол алдында турат, ЛТР кол алдында турат. Келсин түз эфирге. Сүйлөшөбүз, кагаздарды көрүшөбүз. А эгерде айтып атпайбы? Административдик эч кандай баягындай буттосу бар, же административдик ресурстарды колдонбойбуз деп. Ушундай колдонбой атасыз. Кандай колдонбой атасыз? Эгерде бүтүн Кыргызстандан талапкер болуп бара туруп, барлык азаматтарды бири-бирден чакырып алып, эмне үчүн ал жакка баратасың, эмне үчүн ал киши менен баратасың деп улам-улам чакырып атканы, бул эми административдик ресурс эмес. Анан бүтүндөй журналисттерди чакырып алып, керектүү болгон суроону бердиртип, анан жообу жанында турган экен, даяр болуп, ошо Мамажан келип ушул суроону берет, анан мен ошого жооп берем деп туруп, белгилеп алган экен. Ошондой кылып, бүтүндөй Кыргызстанга калп сүйлөп, кайра-кайра жанагы маалымат азыраак болгон адамдардын кулагына куюп, бир кишини болгондо дагы жападан жалгыз элдин үнү болгон, жападан жалгыз бийликке нукра оппозициялык маанайда болгон бүтүн Кыргызстандын жетекчисине ушундай кылып жугунду чачыш, бул административдик ыкма эмеспи? Бул эми сиздин көз карашыңыз болуп атпайбы ошол? Мен ошону түшүндүрүп атам. Ошону түшүндүрүп атам. Анан эгерде ошондой болсо, ошондой көз карашың болсо, мамлекеттин жетекчиси катарында айт, мына КТР менин колумда, Адакан Кемсанбаев келиңиз, мына ушул маселени түз эфирден такташпай